окуясы, бурч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз. Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын түз ободо уланта берет. Алдыдагы 1 саат ичинде Айлампа программасы менен бирге болууга чакырабыз. Микрофондо Мераш Базылакунова. Президент Алмазбек Атамбаев үстүбүздөгү жылдын 5-сентябрында кабыл алынган кыргыз-өзбек чек арасы жөнүндөгү келишимди ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койду. Мыйзам 28-сентябрь күнү жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Кыйла жылдар эки өлкө ортосунда көйгөй жаратып келген кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча келишим эми кандай ишке ашат? Кыргызстандын кызыкчылыгын толук коргой алдыкпы? Кийинки карала турган чек ара тилкелери кайсылар? Бул жана башка суроолорубузга биз алдыдагы убакыт ичинде жооп издейбиз. Сиз дагы ой пикир сунушуңузду айтып, сурооңузду бере аласыз. Ал үчүн 68 06 06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары Facebook баракчабыз аркылуу келген суроо жана пикирлерге орун беребиз. Биздин студиянын мейманы менен тааныштырып өтөйүн. Ал Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары рангындагы Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров. Курбанбай мырза, саламатсызбы? Студиябызга убакыт таап келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Анткени мына Кыргыз өкмөтү өзгөчө ушул сиз жетектеген бөлүм багы кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча буга чейин абдан бир чоң мындай жооптуу оор жумушту жүргүзүп келди. Анын ичинде өзүңүз билесиз, бир нече ирет Өзбекстанда болдуңуз, ушул баягы чек ара жайгашкан аймактарда күндүр-түндүр болуп аттыңыз дегендейчи. Анан эми мына ошол Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга эртең баштала турган визитинин алдындагы бул абдан жагымдуу жаңылык менен мен учурдан пайдаланып жалпы элибизди куттуктагым келип атат. Бул азыр коомчулукта ар кыл сөздөрдү пайда кылууда. Мен ал тууралуу уктуруунун жүрүшүндө бир топ суроолорду бермекчимин. Башында айтып өтсөк, бүгүнкү күндө ушул кыргыз-өзбек чек арасынын биз канча пайызын толук тактай алдык? Ал канча чакырымды түзөт? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Сурооңуз абдан кызыктуу. Бул суроого көп элдер жагынан да суроо түшөт, аябай кызыгышат. Себеби чек ара маселеси бул бардык жерде бизде кызыктуу талкууга алынып атат. Мына өзүңүздөргө белгилүү, биз эгемендик алгандан кийин өзүбүздүн чек арабыз болгон эмес. Ага чейин Кыргызстан өзүнчө мамлекет катары болуп чек арасы болгон эмес. Биз 70 жылдан ашык уша бир СССР деген державанын составында союздук республика болуп келгенбиз. Бирок ал союздук республикалардын чек арасы бул бир мамлекет ичиндеги республикалар чек ара болчу. Ал чек араларды өзгөртүү жагы СССРдин борбордук органдарына тиешелүү болчу. Ошондуктан Кыргызстандагы башка мамлекеттерде өз алдынча чек арасын, республикалар аралык чек араны өзгөртө алган эмес да. Бирок сунуштарды беришкен. Анан эми тарыхына кичине токтолуп кетсек, сүйлөшүүлөрдүн мына биринчи жолу ушу 2000 жылы эки жак макулдашып ушу чек араларыбызды тактап алалы деп партиялык комиссияны түзүшкөн. Эки жактуу ошо комиссия ошо 2000 жылдан баштап сүйлөшүүлөр жүргүзө баштаган да. Сүйлөшүү жүргүзө баштаган. Мына 17 жылдан бери сүйлөшүүлөр жүрүп, бирок бир тыянакка келе алган эмес да. Башында мына Өзбекстан тарап менен Кыргызстан тарап ушу сүйлөшүүлөрдү кайсы документтин негизинде жүргүзөбүз, укук негиз катары кайсы документти кабыл алабыз деп талаш болуп келген да. Талаш болуп, бирок эки жактан бир чечимге келе алышкан эмес да. Себеби ушу СССРдин убагында бир дагы документ тиешелүү процедурадан өтүп, ушу юридикалык күчкө ээ болгон эмес да. Ушул жагы аябай кыйын болгон бизге. Ошондуктан Өзбекстан тарап 24-27 жыл жүргүзүлгөн улуттук аймактык бөлүштүрүү деп коебуз. Ошол жылдары ошо комиссия түзүлүп, бир эмес 3-4 комиссия түзүлүп, ал комиссиялар иштеген. Бирок ал комиссия дагы аягына чыккан эмес да. Улам бир тарап өзүнүн ыраазы болбогонун билдирип, борбордук органдарга кат жазып, мына бул жер бизге тийиш керек эле, бул жер Өзбекстандын калыптыр. Өзбекстан жазат эле, бул жер бизге тийиш керек эле, Кыргызстан калыптыр деген каттар жазылып турганда тынбайчы. Ошонун негизинде 1955 жылы
кайрадан партиялык комиссия түзүлүп ушунун аягына чыгалы деп эки тарап сүйлөшүшөт да. Анан партиялык комиссия материалдарын баарын эки тарап жактырышкан. Жактырышып Өзбекстандын министрлер советинин токтому чыккан. Кыргызстандагы министрлер советинин токтому чыгып, эки жак тең макул болушкан да. Ошонун негизинде биз ушул документти сунуш кылганбыз 2000-жылы укуктук негиз катары. Бул документ биздин жогорку кеңештин токтому менен бекитилген, указы менен ал убакта указ деп койчу эле Президент Верховный Совет Киргизской ССРде ошол бекитип берген. Бирок Өзбекстан тарап бекитпей калган да. Анан ошол убакта Өзбекстан тараптын жогорку кеңешин жетектеген айым Насиридинова деген айым болгон. Ошол эжебиз кат жазганда Кыргызстан тарапка Төрөбай Кулатовдун атына. Биз баардык чегаранын өтүшү боюнча макулбуз, бирок ушу түндүк сох аймагы боюнча анклав эмес, түндүк сох аймагы деп коет, биз Бүргөндү деп коебуз. Бүргөндү аймагы боюнча биз макул эмеспиз. Ошол жерди кайра карайлы. Себеби ал жер биздеги болгон документтерге ылайык Өзбекстанга таандык деп туруп жооп бергенде, кат жазганда биздин Төрөбай Кулатов атабыз жок. Эки жак тең жакшы иштешти, бир топ жумуштар аткарылды, чегара өтө турган сызыктардын баары такталды. Биз ошону указ менен бекиттик. Бизге эч кандай бул жерде маселе болбош керек бизде деп. Ошол боюнча калып калгандагы талаш маселе ошол боюнча ушул чегара тактоо маселеси аягына чыкпай калган дагы. Ошону менен ошондон кийин дагы Кыргызстан тараптан, Өзбекстан тараптан дагы биринин аймагына бири кирип кеткен учурлар өтө көп болгон. Үйлөр деле мисалы шахмат түрүндө жайгашып калганда, түрүндө жайгашып, кайсы жерден эле мисалы Өзбекстан жараны кирип тамсалып, ошол жерде өздөшүп алса Өзбекстан тарап документ берип койгон. Кыргызстан тараптан да ошондой учурлар болгон. Ошон үчүн ошо чийлешкен маселе ошолордон келип чыкканда, мына ошо эгемендик алганга чейин мындай учурлар өтө көп болгон да. Бирөөндө да документ жок да. Ошон үчүн бизге ушул өтө кыйынчылык туудурду да. Анан биз 55-жылкы материалдардын негизинде деп тура бердик. Өзбекстан тарап болсо ошол 24-27 тараптан ошол документтер сунуштуп тура берди. Азыр эмненин негизинде тактоо жасалды? Мен дагы айтып коеюн, өздөрүнчө сүйлөшүп, ошо сүйлөшүүлөрдүн башында бир тыянак келишпай, дагы бир жол бар, ушуну карап көрөлү деп, силер өз сунушуңар менен кайсы жерден чегара өтөт, ошону картага түшүргүлө дагы. Бизге бересиңер, биз да ошондой эле жасап туруп силерге беребиз деп макулдашып, ошо карталарды алмашканда. Анан эч бир тыянак чыкпагандан кийин анан эки жак тең ушу туруп турбайлы, алга жылалы деп туруп, ошол позициялар боюнча дал келген участоктарды анан жаза башташкан да. Анан ошентип жазып олтуруш жана илмий тешик пайда болгон ошондон. Ошол бир жер жазылып, ортосунда калып жазылып, ушундай көп болду да. Ошентип отуруп 2008-жылга чейин 1000 километрден ашык жазылган. Бирок мен бул жерде айта кетишим керек. 2006-жылы дагы ушу такталган участоктор боюнча бир келишимге кол коелу биринчи этап менен деп макулдашып, бирок 2006-жылдагы Өзбекстан тарап ошо Бүргөндү массиви боюнча биз макул эмеспиз деп ошол менен кол коюлбай калганда 17,199 километр деп айтсак болот. Ошо 18 километрди биз кайрадан чакыртып алабыз. Биз калган участоктор боюнча макулбуз деп. Ошентип биздин президентибиз Ташкентке барган учурунда кол коюлбай келишимге анан биз 993 километр боюнча тараптарда эч кандай маселе жок. Биз ошого макулбуз деп заявление кылышканда, билдирүү жазышкан, ошол менен эле кол коюлбай калганда. Андан кийин 2008-жылга чейин сүйлөшүүлөр жүрүп, 2008-жылы Өзбек тараптын демилгеси менен сүйлөшүү токтоп калган. 2009-жылы ошол убактагы биздин премьер-министрибиз декабрь айынын аягында, тагыраак айтканда 29 декабрда Өзбекстанга жумуш сапары менен барат. Ошондо дагы Өзбекстан тарап менен сүйлөшүп, коллегасы менен ошо жумушту уланталы деп сүйлөшүшөт. Декабрь, апрель айында билесиз, окуя болуп кеткенбизде, ошол окуяга байланыштуу дагы сүйлөшүү токтоп калганда. Андан кийин 2011-жылы биз сүйлөшүүлөрдү кайра жандандырып улантканбыз да. Ошентип жолугушууларда Өзбекстан тарап дайыма ошо
өз позициясын бербей келген, биз да өз позициясын бербей келгенбиз. Анан бирок жолукушууларда биз талааларга чыгып эки тараптуу жумуш топтор ар бир участокко барып кайрадан карап чыкканбыз да. Карап чыкканыбызда кээ бир жолдор, кээ бир каналдын участоктору, кээ бир электр чубалгылар жайгашкан жерлер, кээ бир арыктар, биз пайдаланган участоктор Өзбекстан тарапта жазылып калыптыр. Ошондой эле учурлар Кыргызстанда барып калат. Өзбекстан тарапта, биз Кыргызстан тарапта калып калат да. Анан макулдашып отуруп ушул жерлерди оңдоп кетели эми деп ошол жерлерди кайрадан карап чыкканга бардык да. Мына азыркы учурда тактай кетеличи, мисалы коомчулукта көп кызыккан суроолор бар да, кайсы документтин негизинде мына ушул 85% чек ара тилкелери такталып бүттү? Эми мен айта кетейин, мурда айтпадым, 1000 километрден ашык такталган болчу деп. Биз анан жана кайра карап чыкканыбызда эки жактан тең кеткен катачылыктарды кайрадан эки жактын тең кызыкчылыгын сактап, эки элдин кызыкчылыгын сактап, анан түздөп кеткенге мажбур болдук да. Ал эки тарап макул болушуп, ошондон анан 800дөн ашык километри калган эски боюнча, анан калгандарын биз кайрадан карап чыгып. Ал кандай жерлер эле? Кайрак жерлерби же баягы? Ал жерде калк отурупташкан аймактар беле? Калк отурупташкан аймактарда баягы эки айылды бириктирген жолдор. Мисалы, мына Алабак районунда бир жолдун ортосу менен эле сымтор тартып коюшкан болчу да. Ошондо биз пайдаланган жерлерде бар ошондой, алар пайдаланган ушул жерлерде арыктар бар. Мисалы, биз жакта биз тарапта калып биз пайдаланган эмеспиз, бирок Өзбекстан тарап пайдаланган жерлер. Же Өзбекстан тарапта калып калган арыктар бар эле, биз пайдаланабыз, бирок алар пайдаланбай ошондой жерлерди биз алмаштыруу жолуна бардык. Кээ бир жерлерде мөрзөлөрдү алмаштырдык. Мисалы, мөрзө эми гуманный вопрос да. Эгерде ал жерде Өзбекстан жарандары көмүлгөн болсо, биз ашыларга өткөрүп бердик. Ал эми биздин жарандар көмүлгөн жерлердин мөрзөлөрүн биз кайра алдык да. Ушундай жагдайларды карап отуруп, мына 1170 километрге эки тарап макул болушту да. Бул деген өтө чоң жетишкендик эки тараптан. Бул жерде эки мамлекет да уткан жок. Бул жерде эл утты. Мына чек ара такталып. Мына Мирзиёев Шавкат Миромонович президент болгондон баштап, бул Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда бир жаңы барак ачылды да. Кайрадан жаңы мамилелер. Өнүгүү динамикасы пайда болду, Эми бул чек ара деген эки мамлекеттин ортосундагы эң бир өтө маанилүү нерсе. Ошо чек арадан көп нерсе көз каранды да. Себеби карым катнаш, экономикалык байланыштар, башка байланыштардын баары ошо көз каранды. Бул мен ойлойм, чек ара деген бул эки мамлекеттин ортосундагы мамилелердин фундаменти деп. Эң туура. Курманбай мырза, бирок мына коомчулукта багы канча адам болсо ошончо пикир бар экен. Бул чек ара маселеси жогорку кеңеште каралганда айрым фракция өкүлдөрү башында каршы чыгып, андан кийин аны колдоп беришти да. Бирок ошол эле учурда бул маселе өкмөт менен эмне үчүн жабык эшик артында каралып атты? Эмне үчүн жалпы бийликтин бутагы болгон эл бул тууралуу кеңири маалымат ала алган жок деген суроолор пайда болду. Албетте чек ара бул орусча айтканда өтө тонкий деп коет эмеспизби? Кылдат маселе, мындай кыл учундагы маселе. Жашырып ушул мындай жабык эшик артында кароонун бир сыры бар беле? Мүмкүн коомчулук билбеген. Бул жерде эч кандай деле сыр жок. Бул жерде элден жашыра турган маселе да жок. Себеби биз мына Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр баштаганда ошондо сүйлөшүүлөр конфиденциалдуу түрдө өтөт дегенбиз да, деп жазылып калган. Себеби элдин арасында ар кандай сөздөр болушу мүмкүн, түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар дегендей. Бул сиз айткандай өтө тонкий маселе, өтө сезимтал маселе. Ошон үчүн ар бир метр жер бул жерде тыкан каралыш керек да. Тыкан каралып, картографик материалдар, тарыхый материалдар, укуктук жактан материалдар, кыскасы элдин ойлору баарын биз ачык үйрөнүшүбүз керек да, изилдешибиз керек. Изилдеп чыгышыбыз керек да. Биз жабык эшик астында деген мааниси мындай да. Эгерде биз ошол жерде айтыла турган сөздөр бар, айтылбай турган сөздөр бар, сүйлөшүүлөрдүн стратегиясы бар, тактикасы бар дегендей жолдору бар да. Эгерде ошол жерде депутаттар алар өздөрү түшүнбөгөн, өздөрү билбеген суроолорду беришет да. Ал жерде мүмкүн айтылбай турган суроолор берип калышы мүмкүн да. Эгерде багы улуттук кызыкчылыкка төп келген маселелер чыгып кетпесин деген жагдай, Ошондо биз эгерде ачык айтып салсак, анда туура эмес болуп калат да. Себеби өзбек тараптагы ушундай эле позицияны карманат да. Аларда дагы ушу конституциялык маселе болуп эсептелинет. Ошон үчүн биз бардыгына жооп берели депутаттардын суроолоруна. Бирок сыртка бул маалымат чыкпасын
деген ойдо ушу жабык эшик астында өткөрүүнү сунуш кылганбыз да. Бирок бул жерде жанагы 1170 километр боюнча эч кандай секрет жок. Мунун баарын элге биз айтып да келгенбиз, дагы айтабыз. Мына биздин комиссиянын составында 30дан ашык киши иштейт. Бул жерде министрликтердин, тиешелүү министрликтердин, ведомстволор аралык комиссия мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү дайыма катышат да. Ошол өкүлдөр биздин комиссиянын өзөгүн түзөт да. Ошолор жерлерге барып элдер менен иштеп, түшүндүрүш иштерин ошолор жүргүзөт. Андан сырткары биз дагы ошо эки тараптуу дагы эл кыргызганга аракет кылабыз комиссиялар. Бир тараптуу ушу комиссиянын мүчөлөрү, жумуш топторунун мүчөлөрү чыгып, элдерге уга менен барып чогулуш өткөрүп маалымат берип турабыз. Биз бүгүнкү программабыздын алкагында кыргыз өзбек чек арасын такталышын талкууга алып жатабыз. Суроолорго Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров жооп берип жатат. Суроолорду 680606 телефон аркылуу бере аласыздар. Азыр эң алгачкы байланышка чыккан угарманга кезек берсек. Сизди угатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен атым Жылдызбек. Мен конокко мындай демекчимин да, мен билгенден сиз көптөн бери эле отурсаңыз керек. Кана мындай да эң башкысы урматтуу конок, биз сүйүнүп атабыз да, урматтуу конок. Мына чек-аралар кадам жайда ачылып атат, маданиятта ачылып атат. Мен түштүктүн кулуну катары айтып атам. Анан эми мындай да, мына 2000-жылдан баштап эч качан Өзбекстан президенти келген эмес да Кыргызстанга. Туура. Мына официалдуу түрдө келгени кече көрүп мен кубандым. Ал жерде билсеңиз, ошо эң башкысы ошо чек арага жайгашкан вилаяттын акимдери, губернаторлор келгени мени кубантты да. Муну менен эмне демекчимин, урматтуу конок? Биз өкмөттү карап отурбайбы, ошо карымдуу өкүлдөр бар, Жалал Абадта, Ошто, мисалы Баткенде, ушулар дагы чек арага жайгашкан аймактар менен айыл өкмөттөр бар, акимдер, райондун акимдери, ошолор ынтымак бир иштерди жүргүзө берсе жакшы болот да, туурабы? Туура. Жок да. Анан өкмөт качан кылат деген бул биринчиден, экинчиден мен сиздин айтайын дегеним, мына азыркы күндө айтыңызчы, мына кече мына угуп атам, Баткенден дагы өрүктөрдү, башка дагы жүрүштөрдү алуу боюнча дагы ушундай келишим. Бул эмне деген сөз? Эки жактын ортосунда калым катнаштын, соода сатыктын болуп атканын биз аябай кубандык атат, экономикабыздын өсүшүнө да жардам берип атат. Ооба. Анан айтайын дегеним, айтсаңыз, ушу азыр туура эле алмашып атканыңыз туура эле болот. Ушул азыр кол коюнгондон бери ушу жакын арада качан бүткөн атат, ушу сизден мен билем, азыр иш алдыга жылып калды Мирзиёев мырза келгенден бери. Мен кубантып атат да. Рахмат. Өтө туура айттыңыз. Мына былтыркы августтан бери быйылкы августка чейин ушул жумушту аткарып, ошо эки президент тапшырма берген. Мен жана жогоруда айтпадым, ошо Өзбекстандын жаңы президенти болгондон баштап биздин мамлекеттин ортосундагы мамиле жаңы барак ачылды деп да. Туура, мына эл аз барган жерде, биз жолуккан жерде ыраазычылыгын билдирип атышат да. Карым катнаштарды жакшы болуп атат, мына соода сатык иштери жолго коюлуп атат. Мурдагы карым катнаштын баары калыбына келип атат акырындап да. Өзбекстан тараптын эли да, Кыргызстан тараптын эли да ушуну күткөн болчу көп жылдардан бери. Мына Өзбекстан тарапта бир өлүм житим болуп калса, ал жака биздин телеграмма болгон күндө да өтө оор болчу да. Ар кандай шылтоолор менен өткөрүшпөй, баягы алып бараткан буюмдарын текшериши мүмкүн эмес, мүмкүн деп кылдат текшерип, ошол тажияларга кечирип калган учурлар өтө көп болгон да. Тойлорду мындай эле коелу. Ошондон ал жактан дагы мына 15 жылдап, 20 жылдап көрүшпөгөн элдер бар экен туугандары мененчи. Биз эми өзбек кыргыз аралашып калган элбиз да. Түгүбүз бир дегендей, базарыбыз бир дегендей. Мына ошол элдер барган жерде азыр аябай ыраазычылык билдиришип бизге ыйлап да атышат. Мына жакшы болду деп. Эми туура чек ара посттору ачылыш керек, баардык жерде ачылыш керек. Бирок ачылганда дагы биз ошону тыккан карашыбыз керек. Анан эң талааларды эле бир көзөмөлдүк сөзсүз керек да, бир 30-40 киши жашаган үйлөр бар жерлерде чек араны ача бергенибиз туура. Алар деле жазышат да, чек араны жакын жерден ачып бергиле деп. Ошон үчүн элдүү жыш жашаган жерлерден биринчи, ошо керек болгон жерлерде, Кыргызстан тарапта дагы жыш, Өзбекстан тарапта жыш жашаган участоктарды ачканга аракет кылып атабыз. Мына бүгүнкү күндө азыр 4 чек ара посту ачылды. Мына акыркысы маданиятты мына көрдүңүздөр, кандай жакшы элдер чогулушуп, ошол жерде эки жактан тең кучакташып дегендей ачылды. Эми Өзбекстан тараптан да сунуш бар, биз тараптан да сунуш бар. Азыр ошол сунуштар каралып атат да. Каралып атат. Буюрса дагы чек ара посттор ачыла берет мындан ары дагычы.
Курбанбай мырза, бизде суроолор Анан абдан көп болуп бул атат. жана жогорку радио угуучу айтпады качан бүтөт деп. Эми бул чегара маселесин тактоо маселеси бул эки жактан тең көз каранды да. Эгерде бир тараптын сунушуна экинчи тарап макул болсо тезлеп бүтөт. Ошондуктан эки тараптын позициясы качан дал келет. Анан жогоруда айтып кетпедиңизби сиз? Кайсы документтерди колдонуп чечтиңер ушул. Биз ошо бир ошону мен кайра ошо жооп берип коеюн. Эки жак тең эле өзүнүн документтерин, карталарын эле бири-бирине көрсөтүп эле туруп алган учурлар болгон да. Анын аягында алар деле түшүндү да. Биз айтканбыз, биз бир айылды көчүрө албайбыз, силер да көчүрө албайсыңар. Ошон үчүн алмашуу жолуна өтүшөлү. Азыр бара фактически жашап аткан элди ошол жерден козутпайлы. Ал жерде мүрзөлөрү бар дегендей, өтүп кеткен кишилер коюлган, базарлары бар өздөрүнчө, отуртпашкан эл. Бул союздун убагында пайда болгон участоктарда ошолорду карап отуруп, ушу алмашалы. Гектар кылып, жердин баалуулугун карап, элдин ошол жерде макулдугун карап деген мына Баткен областында бир айыл мурдатан эле кайрылып жүргөн президентибизге дагы, өкмөткө дагы. Кайсы айыл ал? Каражантак деген айыл. Ушул биз өтө кыйналып атабыз. Биз ушул жерде жашагандар бардыгыбыз кыргыздарбыз. Бирок Өзбекстандын жараныбыз. Ушу мүмкүн болсо бизди Кыргызстан тарапка өткөрүп алсаңар жакшы болот деп. Ал эми өткөрүп алышалы биз макул болобуз, бирок Өзбекстан тарап макул болобу бул экинчи маселе да. Ошондон Өзбекстан тарапка да биз сунуш кылганда алар да кайтты. Биздин ошол жерде бул айылдарыбыз калып кеткен, ошону карап көрөлү деп алмаштыралы деп мына ушул чоң айылдарда жетишилди демек алмаштырылды. Мына бүгүнкү күндө ошол Каражантактын эли аябай ыраазы болуп кат жазып атат да, ыраазычылык билдирипчи, мына биз өзүбүздүн Кыргызстаныбызга кошулдук деп. Ал жерде мына дагы айта кете турган нерсе, биз жанагы маданиятка тиешелүү мекемелери бар ушул жерде, библиотека, дом культура дегендери, фельдшерский пункттар, ошолордун баарын кошо алдык биз. Ал Өзбекстан тарапта жайгашкан Өзбекстандын граждандарын биз Өзбекстанга өткөрүп бердик да. Мындай участоктор, майда-майда участоктор өтө көп. Биз айттык да, эми ушу алмашуу жолу менен баргандан башка бизде жол жок. Ошондуктан эки элге тең зыян, эки мамлекеттин да кызык сакталыш керек бул жерде. Кайсы жерде жердин баалуулугун карап туруп, ошого карата алмаштырып кете берели. Кээ бир жерлерде эки үй калып кеткен участок, бир үйдүн ортосунан калып кеткен жерлер бар да. Огороду Өзбекстанда, бир көчөнүн ар жагы Өзбекстан. Жок, үйү калып кеткен. Үйүнүн огороду Өзбекстанда, үйү Кыргызстанда калган жерлер бар. Мына Кара Суу районунда болсо, баласынын үйү Өзбекстанда, атасынын үйү Кыргызстанда. Ушундай жерлерди биз алмаштыруу жолуна бардык да. Эң сонун биринчи угарман Бугалык, саламатсызбы? Саламатсыз. Угат абыз сизде. Чегара боюнча суроо берем эле. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Закирбаев, Баткен облусунан келгенмин, азыр Бишкекте турам. Айтыңыз сурооңузду. Мынау Кадамжайда, Баткен облусу, Кадамжай районунда. Ошо Кадамжайга баратканда Өзбекстандын бир айылы бар, жабагы Каражантак деген. Жол тосулуп калганда. Сиз айтып аттыңыз эле. Анан кийин ошонун себептен анан ашууга жол салынган да. Ошо ашуудан эки жолу чоң машина неме токтоп иштебей калып, авария болуп, көптөгөн адамдар каза болду. Ошону эми сүйлөшүп туруп, Өзбекстанда калып кеткен жерди Өзбекстанга берип, ошо жабагы менен Каражантакты Кыргызстанга өткөрсө болбойбу? Рахмат, сурооңузга жооп берип коюңуз. Рахмат. Мен жана жогоруда айтпадым ушул маселеде. Каражантак бизде калган. Азыр ылдыйкы жолду деле пайдаланса болот, жогорку жолду пайдаланса болот. Маселе жаралбайт. Маселе жок ал жерде. Айтыңызчы, негизи ушул баягы чек ара тилкелерин жана түзүлгөн ведомстволук комиссиядан дагы баягы жергиликтүү калктын арасында коен жатагына чейин билген адамдар бар да. Ошолор комиссияга кирип, алардын пикирлери эске алындыбы? Анткени болбой эле баары ал жакта сиз жашабайсыз, мен жашабайм, ошол эле жергиликтүү калк жашайт да, алардын көйгөйү бар дегендейчи. Туура. Биз ошол жагын эске алып, мына областта дагы ошо комиссия түзүлгөн. Ошондой да ошо чек араны тактоо боюнча. Алар эртең айтышы мүмкүн да, өздөрү эле бизге кеңешпей чечип койду депчи. Ошон үчүн мына бул маселе жогорку кеңеште көтөрүлдү. Кечээ ратификация болордун алдында комитеттерде, фракцияларда караганда ушул маселе көтөрүлгөн да. Ошон үчүн биз ошол комиссиялардын мүчөлөрүнүн бардыгын чакырганбыз жогорку кеңешке. Ал боюнча ошо губернаторлордун биринчи орун басарлары,
ошо областтык комиссиянын жетекчиси болуп эсептелет да. Ошол областтык комиссияга тиешелүү ошол областтагы органдардын өкүлдөрү кирет да. Ошол өкүлдөрдүн арасында дагы сиз айткандай элдин арасында чыккан өкүлдөр ошо коюн жатагына чейин билип бизге айтып, биз барганда көрсөтүп ошол жерлерди, биз барбай билбеген жерлерди да. Негизинен алганда биздин комиссия талаалап эле жүрөт. Мына бир айда 20 күн эле командировкада болобуз биз. Кармандардын бети болуп, талаалап кыш болобу, жаз болобу, кыш болобу, жамгыр болобу. Ооба, себеби бул мурда ушул жагынан кичине өксүп келгенде катачылыктар кеткен ушундан болгон да. Баягы отуруп алып туруп делимитация деген бул камералдык жумуш да, карталар менен документтер менен иштеген бөлүгү. Бирок ошого карабастан биз ушу катачылыктарды мүмкүн болушунча жоёду деп ошо жерлерине барып, өз бутубуз менен басып, ошо жергиликтүү элдин өкүлдөрү менен кошо кыдырып, ошол жерлерде акыбалды карап, картада билинбейт көп нерсе. Ошолдо кайсы жерде дөңсөк, кайсы жерде чуңкур, кайсы жерде жол, кайсы жерде арык калат. Ошонун баардыгын изилдеп турган ушул чечимге келип отурабыз да. Азыр болсо да калган участоктор боюнча мына 219 километр калды эле, 36га жакын участок. Бул бир 10-15% жетпеген тилкелүү эсептелет экен. Бирок ошонун 15% деп жүрөбүз. Ошонун мына акыркы өткөн жумада биз Баткенден келдик, Өзбекстан тараптын делегациясы менен жолугушуп, дагы 41 километр тактап келгенбиз. Ой, жакшы экен. Азыр эми бул жумуш топтун деңгээлинде болду. Эми ушул 41 километр дагы улантабыз деп атабыз. Кийинки жолу ушул Өзбекстан аймагында болот. Ошол жерде барып дагы кошулса, буюрса азыр калганы 176 километр калды. 217 эмес, 176 калды. Мен ойлойм, кийинки жолушта дагы бул азаят деп. Азыр дагы суроону кабыл алып коелук, угарман күтүп атат. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угатабыз. Чегара маселелериндеги жакшы жаңылыктар абдан кубанарлык болуп жатат, бирок жанакы Майра Шишем суусун албай эле да жергиликтүү элдин да ой пикири болду. Мисалы, ошол Кадамжай районунда Марказ айыл өкмөтүндө биздин ата бабаларыбыз эгин талааларын иштетип келген үлүш жерлер, бөлүнүп келген үлүш жерлерде өзбек тараптын аскерлери акырындан күн сайын 10 метр, 20 метрден жылдырып атырып, чегарасын жылдырып, биздин жерлер өтүп кеткен. Биздин жергиликтүү тургундар кайрылалы десе, биздин чоңдор бир табак ашка сатып бериптир, берип отурган жерде эле өзбектөр бир жакшы тыйлап койсо өткөрүп бериптир деген сөздөр бар элдин арасындачы. Аны канчалык чын экенин билбейбиз, бирок ошол жерлер өтүп кеттиби, азыр эми кайта кайтарылдыбы ошол биздин үлүш жерлер? Рахмат. Бир вопрос. Экинчи суроо. Бизде былтыркы Темир Сариевдин өкмөт убагындагы үн картоо аябай чоң проблема болуп, өзбектөрдүн аскерлери келип туруп алып, өздөрүнүн желектерин орнотуп, кайра ушундай проблема болуп атты эле. Ошол жер кандай болуп чечилди? Кыргызстандын өзүндө калдыбы же ал да өтүп кеттиби? Рахмат сурооңузга. Азыр биринчи суроо боюнча жооп берсеңиз, анан үн картоону жаңылыктан кийин айтам. Макул. Мына ушул радио угармандардын кызыкканы эле өзү эле көрүнүп турат да, аябай бул маселе кызык экени, канчалык сезимтал экени көрүнүп турат. Туура биз ошол Кадамжай районунда мындай жерлер бир эмес көп, бир 10го жакын участтар бар эле. Ошол жерлерди биз карап көрүп, жанагы башында айтпадымбы, биз бир документти, Өзбек тарап бир документти деп. Анан биз ошол эки тараптын позициясы дал келип калса, ошол боюнча жазабыз деп. 1955-жылкы документти бир жагынан алып караганда бир районго выгодно, мындай. Экинчи районго зыян тийип калып атат да. Ошон үчүн биз сүйлөшкөнбүз, ошо тийбейли, ушу документтер боюнча бири-бирибизге эме кылбайлы да, ушу жашаган элдерди козутпайлы деген маселе көтөрүп, ошол боюнча алмашуу жүрүп атат да. Эми кээ бир жерде чын, биз жактан баягы ушул бир жыл мурдага чейин Өзбекстан тарап кирип келип, солдаттарды кыйнап, бул биздин жер чыккыла деген учурлар өтө көп болгон. Мындай мисалдар бир эле Кадамжайда эмес, мына Алабука районунун Гавасай деген участкасы бар. Ал жерде өтө чоң массив, 20 000 гектарга жакын. Ошолор түшүп келип алып биздин элдерди кыйнаган учурлар болгон. Мына бүгүнкү күндө биз Өзбекстан тарапка түшүндүрүп, делимитация бүтө элек бул жер. Чечилелек. Силер өз чегараңардан кайтаргыла деп, бүгүнкү күндө ал жерде эч кандай маселе жок. Ушул Марказ айылы боюнча жана Марказ айылы боюнча дагы ошол бизге тиешелүү биздин жашаган граждандардын жерлерин биз алып калып, Өзбекстанга тиешелүү жерлерин, ал жерде чын 2-3 үйлөр көчүрүлгөн. Ал жерде себеби эми баарын эле биздики деп жатып албайбыз да. Уже тигилер вынуждать эткен да биздин элдергечи кирбегиле, бул биздин жер деп турчу. Анан бирок өзүбүздүн аймак деп өзүбүзгө алып калганбыз. Курбанбай мырза, мына угарманыбыз ушул үн картоо боюнча кайрылды эле. Сиз жакшы билесиз, үн картоо мурунку премьер-министрдин учурунда абдан мындай катуу талкууга алынган, тагдыры оор деген маселелердин катарында эле. Эмне болуп чечилди?
Оңгартуу чындыгында бир топ чырларды жаратты убагында. Азыркы убакта ал жерде абал жакшы, оңгартуу бизде эле турат. Эч кандай мына мен дагы маалыматтарды угуп атамын, Өзбекстанга берип өтүп кетиптир. Эч кандай берилген жок. Мен ошо Ак Сарайына барганда деле айткам элдерге, эч кандай берилбейт бул ал жер деп. Мындай жер бир эле оңгартуу эмес, биздин Өзбекстанда калган жерлерибиз да бар. Азыркы убакта дагы ошо документтер боюнча, ошо оңгартууга тиешелүү документтер боюнча бизге тиешелүү. Бирок иш жүзүндө Өзбекстан пайдаланып аткан жерлер дагы аларда деле бар. Бул маселе ал чечилет. Мен ойлойм, биз оңгартууну бербейбиз аларга, бизде калат. Ал жерде бир айта кете турган нерсе, биздин станциянын жанында алардын дагы станциясынын 2 курулушу бар. Бирок ичинде аппаратуралар болгон менен алар бүткөндө иштебейт. курулуш иштери же мурда курулган. Мурда иштеп келгенде. Бирок азыркы убакта Өзбекстан ал жерде иштетпейт. Бир четинде турат да, оңгартуунун чокусунун бир четинде ошол 2 курулушу бар. Бүгүнкү күндө мен жогоруда айткандай ал жер иштебейт. Ичинде оборудованиялардын баардыгы тонолуп кетилген, бир коробкалар эле калган да. Биз эми ал жерде иштетип атабыз. Баягы элдин арасында сөз болуп атпайбы? Эмне үчүн экинчи боз бутоого курдуңар деген. Эми мамлекеттердин ортосунда ар кандай учурлар болот экен да, жакшы мамилелер, жаман мамилелер дегенде кээде салкындап калат мамилелер. Ошон үчүн биз ага параллельно кылып курганбыз. Баягы ушул ахват деп коет, зона ахваты деп түшүндүрдү бизге специалисттер. Ошону кеңейтели деген максатта экинчи параллелдүү станцияны курганбыз да. Ал жерде элде ой болушу мүмкүн, мына бул жерде тапшырат экен да тияк өтүп кетет. Жок, андай болбойт. Негизги станция ошол ордунда эле калат. Курманбай мырза, мына өзүңүз билесиз, эки өлкө ортосундагы мамиле буга чейин баягы чек ара, суу боюнча келишпестиктерден улам абдан татаал болуп келген. Анан чек арага байланышкан чыңалуулар да болду. Биз билебиз да, негизи Кыргызстан үчүн анклав деген маселе өтө оор болуп келди да. Мүмкүн мен жаңылышарым, бирок башка өлкөлөрдө анклав деген сөз колдонулбайт экен да. Ушул Кыргызстандагы жайгашкан жанагы анклав, мисалы Сох, Шахимардандын тагдыры кандай болот? Биз белгилеп өтпөдүкпү? 170ден ашуун километр жер азыр тактала элек депчи. Алардын катарына ушул анклавдар киреби? Эми мындай карап көрсөк, дүйнөдө анклав деген өтө көп. Өтө көп. Мен баардыгын мындай карап изилдеп чыктык биз. Кээ бир мамлекеттер анклав абалында жашап атышат да. Бүт баары кучап калгандагы, сыртка эч кандай жол жок. Мамлекеттер аркылуу сыртка чыкканга болот да. Ошондой бирок алар анклав деп айта алышабы? Анклав мамлекеттер, бирок алар эми башкача аташат дагы, бирок анклавдарды анклав эле деп айтышат. Бирок биздегидей мындай орчундуу көйгөй маселелер жок да. Себеби ал жерде чек аралар такталган да, такталып. Элдер анклав кайсы жерде чек ара өтөт билбейт. Ал жердечи. Ал жерде бай өткөрмө пункттары бар. Ал жерде ээн эркин эле кирип чыгышып. Анткени ал жерде маселе жаралбайт да. Маселе жаралбайт да. Биз эми мен жогоруда айтпадым, биз биринчи жолу чек арабызды тактап атабыз. Эл буга даяр эмес болчу да. Баягы союздук мамлекеттердин ичинде жашап, чек ара деген түшүнүк жок болчу да. Түнүкүн эле Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга барып эле каалаган убакта ошол жерде жатышып жүрүшкөн да. Бирок мына чек ара эркиндик алгандан кийин чек ара тактоо маселеси чыгып, бул жерден кээ бир жерлерде биздин чек арабыз бул жерден өтөт деп чек арачылардагы түшүнүктөр аз болгон. Ошондуктан жанагындай көйгөй маселелер пайда болуп, атышууларга чейин барып, маселе оор болгон да. Мына бизде азыр Өзбекстандын 4 анклавы бар. Бул Сох анклавы, бул жерде 70 миңден ашык киши жашайт, жаран жашайт Өзбекстандын. Бул өзүнчө бир район, Өзбекстан району, чоң райондагы бул. Бирок улуттуу боюнча ал жерде элдердин 98% тажик улутундагылар да, бирок Өзбекстандын граждандары. Калгандары ал жерде бир аз кыргыздар да бар, өзбектер да бар. Экинчи анклав бул Шахмардан деп. Бул Шахмарданда бир 6000-7000ге жакын эл киши жашайт бүгүнкү күндө. Үчүнчү анклав Чоңгара деп коет. Ал жерде берилүү жери Жигит Бирим деп бир ыйык жер бар. Ошол анклав Чоңгара деп коет. Бирок элдер көп адашат. Биз жакта дагы Чоңгара деген жерибиз бар. Дарыянын бараткан оң жээгинде жайлашкан. Ал Чоңгара бизде эле турат. Андан сырткары Таштөбө деп коет. Ал жерде кичинекей анклав, элдердин саны деле көп эмес ал жерде.
bir 350-ге жакын киши жашайт да. Аянты 74 гектар. Ал жерде жалаң 100% кыргыздар, бирок Өзбекстандын жаранында жашайт да. Бизде болсо Өзбекстандын аймагынын ичинде жайгашкан биздин аймак эксклав деп коет бизде. Алар анклав деп коет, биздин Барак анклавы бар да. Ушулар боюнча мына Барак анклавы бүгүнкү күнгө чечилди. Сох анклавы болсо ал жерде бир 2 эле участок калды, калган айланасын бардыгы жазылып бекитилди. И Шахмардан анклавы калды жазылып элек. Анан Чоң Кара анклавы калды. Ушу 3 анклавы бүгүнкү күндө жазылып элек. То есть 2 анклавы Шахмардан менен Чоң Кара, Таштөбө. Булардын чечүү маселесине качан кайрыласыздар? Булардын чечүү маселеси азыр чечип атабыз буларды. Мына Таштөбө деген анклавды биз кичинекей анклав Өзбекстандын жери болчу, ошол боюнча калтырдык. Алар ошол жерге коридор сурашкан болчу да. Коридор сурашып, биз ага макул болгон эмеспиз. Берген качан биз Барак анклавы ачылат, коридор бар. Ошондо гана биз ачабыз деп. Бирок алар макул ошол бойдон калды да. Барак менен Таштөбөнүн айырмасы бар бул жердечи. Себеби Барак анклавы болгон эмес мурда. Таштөбө мурдадан эле болгон да. Барак анклавы кийин пайда болуп калган да. Ал жерде биздин аймак эле кошулуп, бир узкий жери менен биздин аймакка кошулуп турган. Ошол жерде 2014 километр гектарды чек-аранын түздөйбүз деп туруп, Өзбекстанга өткөрүп бериш керек болгон. Сабай совхозунун бир бөлүмчөсү болгон. Экинчиси Бирлашкан деген Өзбекстандын колхозу болгон. Ошол жердеги аймакты бизге өткөрүп бериш керек болчу да. Биз өткөрүп берип, Өзбекстан бизге өткөрүп бербей койгон. Мына ошондон анклав пайда болуп калып, анын ордуна 17 жылдан кийин биз кайрылганыбызда Түркабад дегенден 492 гектарды берип койгондагы ошойдон эч ким сураган эмес да, маселе көтөрүлгөн эмес. Анан кийинки жылдары маселе көтөрүлүп, мына эгемендик алгандан бери анклав ар кандай абалда калды, ачылып, жабылып, элдер кыйналып дегенде биз элди алып чыгып жер берип, бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагына чыккан көпчүлүгү, бирок ал жерде биздин баалуу жерлерибиз бар, айдоо жерлерибиз, үйлөрүбүз ошойдон турат. Элдер жашап атат, калган элдер ошол жерде. Биз азыр маселени башкача кылып коюп атабыз. Себеби өкмөттөрдүн токтомдорунда, ошол жылкы токтомдорунда так жазып койгон. Өзбекстанга 2014 гектар жер өткөрүлүп берилсин, ошондой эле жерди Бирлашкан колхозунан Кыргызстанга өткөрүлүп берсин деген жазууда. Өзбекстан айтып атат, 2014 гектар жерди өткөрүп бергиле деп айткан, бирок Бирлашкан жери боюнча гектар көрсөтүлгөн эмес деп. Биз айтып атабыз, жок, ошондой эле жер өткөрүлүп берсин деп турат. Бул деген 2014 гектар жерди Бирлашкан колхозунан өткөрүп бергиле деген сөз деп. Мейли 492 гектар жериңерди биз кабыл алабыз, бирок айырмасын 1600 гектарды бизге азыр кайра бериле деген маселени коюп атабыз да. Бул бирок чечиле элек экен да, баарында. Этабы менен ишке ашкан маселе көрүнөт. Бул азыр Өзбекстандын тарабы бул маселени азыр карап атат. Эми мындай жерлер Өзбекстанда бизде калган жерлери да бар. Биз акырында туруш алмашуу жолуна бардык деп атам да. Кудай буйрса бул Баракта чечилет. Бүгүнкү күндө мына ошол чек ара постун ачуу маселеси турат. Бүгүнкү күндө Коргон Төбө району менен Кара Суу районунун ортосундагы чек ара пункт ачылган жана Бирлашкан деген жер. Эми маселе ушу Барак карап турат. Буюрса муну да чечебиз да. Үчүнчү маселе мына Чоң Сох деп атабыз. Сох анклавын булар калган 2 участок бар, эмне үчүн жазбай атат. Булар ошо Чоң Кара деген анклавы аркылуу коридор сурап атышат да. Дагы эле биз ошол коридорду берсеңиз, биз негизги аймак менен ошо 70 миңден ашык элди бириктирели жолду. Анан жана силердин өткөн жолуңар, Баткенге өткөн жолуңарды, Ош Баткен жолун биз үстүнөн өтүп кетебиз, силер астынан өтө бересиңер, ал жерде кыйынчылык. Биз айтып атабыз, жок, коридор деген маселе болбош керек. Муну биздин мамлекет жетекчибиз дагы, өкмөт жетекчилерибиз дагы дайыма айтып келишет, ал жерде маселе болбош керек. Биз жана транзиттик жол гана боюнча сүйлөшүш керек, макулдашып, кандай кайсы жерден өтөт, ошол жолдорду сүйлөшсөк болот. Бирок коридор жөнүндө маселе болбош керек деп. Себеби коридор бере турган болсок, бул маселе мурда эле 2001-жылдары көтөрүлгөн. Ошол убакта меморандумга да кол коюлуп калган. Кыргызстан тарап коридор берет, Өзбекстан тарап жанагы Таян деп коет, биздин Баткен Таянын үстүнөн жол куруп берет деген маселе кылган. Ал жерде барып караганда, биз кийин деле барып карадык. Ал жерде асказуу болсо кантип жол курулат? Ал жерде огромный каражат керек, финансалык каражаттар керек. Ошон үчүн биз алга макул болгон эмеспиз. Ошо бойдон эгерде коридор бериле турган болсо, биздин Лелек району
Баткен району өзүнчө анклав болуп калат. Ошон үчүн биз дагы эч качан барбайбыз дагы, берилбейт да коридор. Бул бардык деңгээлде айтылып жүрүлөт. Бирок эч качан биз Сох анклавын изоляцияда калтырып өткөрбөй койгонго болбойт. Себеби ал жерде 70 миңден ашык эл жашайт. Биздин элдердей эле карапайым элдер. Ошон үчүн негизги аймак менен жол аркылуу карым катнашын уланта берсе болот. Негизи баягы анклавдар маселесин жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Бул жерде Кыргызстандын эң ири улуттук кызыкчылыгы корголуп, анан биз ошону канааттандырса Өзбекстан тарап, ошондо гана чечүүгө мүмкүн экен да. Кийинки угарманды угуп коелучу. Күтүп атат, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Эң биринчиден мага ушундай мүмкүнчүлүк бергениңе Майраш кызым терең ыраазычылык берем. Бул пенсияда апаңарда мен каалоо тилегимди айтайын дедим да. Эң биринчиден ушул биздин мамлекет башчыларыбыз, чегеракчыларыбыз эч бир эмне деген кыйынчылыктар болду болуш керек. Ушунун баарын татынакай жеңип, ушундай эки элибизге ушундай жолду ачып берди чегарачы. Эми ушул эки элибизге ушул жол ак жолтой болсун, тынчтыктын жолу болсун, жалаң эле тойлордун жолу болсун. Анан эң биринчиден могу биздин мамлекетибизди ойлойм да, ушу эгерде чегарабыз бек болсо, элибиз тынч жашайбыз, туурабы? Ошон үчүн ушул чегарачыларга аябай көңүл бөлсө, ошол жерде тоонун башында жүрөт, тияк биякта балдарыбыз жүрөт, курсактары ток болуп, жылуу кийимдери болуп, ушуларга аябай көңүл болсо, анан көбүрөөк ошо чегарага жакын жашаган адамдарыбызга, кишилерибизге жакыныраак болсо, мындан ары дейм да, эми мынчалык кыйынчылык болбос беле, ошол айланып кетейин. Рахмат сизге. Бул жакшы каалоо тилек экен да. Бизге келген да бир топ суроолор бар. Мүмкүн болсо алардын баарына кыска жооп алсак. Угарман кайрылган экен. Куттуктайм дейт. Бир нече чакырым аймакты тактап койдуңуздар. Бул аябай чоң иш дейт. Эми алардын баардыгы толук документтештирилип бүттүбү деп кызыккан экен. Жакшы суроо экен. Мына азыр акыркы документке биздин президентибиз законго кол койду ратификация боюнчачы. Эми ратификация Өзбекстан тараптагы ушундай процедураны аткарыш керек да. Азыр алар ушу бүтүүнүн алдында турат. Бүткөндөн кийин жана ратификациялык грамота деп коет. Ошо грамоталарды биз алмашсак, анан толук закондуу күчүнө ээ болот. Дагы угарман сураган экен, чегара бекеттеринин ачылышын колдоого алабыз дейт. Дагы жалпысынан канча бекет ачылат, ал кайсы убактарга белгиленди? Бул боюнча дагы ошо жерлерден каттар келип атат. Мен жана жогоруда айтпадымбы? Бир кичине айылдын эли да кайрылып атат. Ушул чегара бизге жакын жерден ачып берсеңер өткөрмө пункттарын деп. Бул жерден баары жерден эле ачып койгонго болбойт. Себеби чегаранын өтүшүнүн тартиби бар. Бир мамлекеттен экинчи мамлекетке чегара посттору ачылыш керек. Биздин мурда түзүлгөн келишимибиз бар. Ошо келишимге биз толуктоолорду киргизебиз, өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Кайсы жерде элдин муктаждыгы көбүрөөк, байланыш кайсы жерде көбүрөөк болуш керек. Мына акыркы маданиятты алып көрөлү. Маданияттын бул жагында дагы эл көп, burada чоң базар болгон ал жердечи. Бул жагында дагы Анжан областы, бул жагында Жалал областы, бул өтө керектүү өткөрмө пункт болуш керек эле. Мына ошол өткөрмө пункт Өзбекстан тарап биз ошол жерде жакшылап куралы, инфраструктураны пайда кылалы ошол жерде деп айтып келген, бирок биз ага өзөк тарапка айттык, жок. Азырынча ачып кое бергиле, аны кура бересиңер, аны жана казып салган жерлер бар экен, аны көмүп эле машина өтө берсин азыр. Элдерди күттүрбөйлү деп туруп, мына ошону бизге макул болуп, мына 2-3 күн болду, ошол жер ачылды. Багы эл дагы ушул чегара боюнча жетишилген келишимди өздөрү мындай реалдуу ишке ашып аткан жон териси менен сезиши керек да, туурабы? Кийинки угарманды угуп коелу, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Биз кубанычтабыз, чегаралар тынч дипломатиялык жол менен чечилип атканына, коңшу өлкөлөр менен болгон түшүнбөстүктөр болбойт деп ишенебиз. Мындан ары ага эч сурообуз бар, башынан уккан жок, кечирем кайталанса. Буга чейинки башчылар учурда чегарада миналар коюлганда, мина айрым мал жайып жүргөндө жарылып, каза болуп калгандарды биз көрүп билебиз да. Ушундай көпчүлүк өткөн жерлер ачылган жакшы, бирок талаа түздөө малчыларга да коопсуздук абалы түзүлдүбү деген суроо да. Экинчиси, дагы кайсы коңшу өлкөлөр менен болгон чегараларды тактасак деп аракет кылып атасыздар. Рахмат. Рахмат. Ал Баткен областында болчу, биздин чегарабызда ошо миналар коюлган болчу, чын бир топ жертвалар пайда болгон эле ошол жерде, жарылууга дуушар болуп, ал жердеги миналарды Өзбекстан тарап тазалаган.
Ал эми биздин Кыргызстан менен чек арабыз Казакстан менен да бар. Мына Казакстан менен толук мурда эле бүткөн делимитация процесси, демаркацияны дагы бүтүп, биз бүгүнкү күндө азыр келишим долбоорун даярдап койгонбуз да. Казакстан тараптагы даярдап бүтүп калыптыр. Буюрса ошо жана режим граница деп коет. Ошол боюнча дагы келишимдерди даярдоо процесси жүрүп атат. Ошо эки келишимди бир кол койгонго даярдап атабыз да. Буюрса Казакстан менен толук чечилет. Кыргыз-тажик чек арасы деле. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча дагы мына көптөн бери 2002 жылдан бери сүйлөшүү жүрүп атат. Жанагы мен жогоруда айткандай, Өзбекстан тараптын позициясында булар дагы окшош. Ошо 24-27 жыл документтерди сунуш кылып атышат. Дагы эле ошол позицияда турушат. Биз айтып атабыз, ушул эки позициядан кетели. Биз 58-59 жылкы дагы 89 жылдагы партия комиссия позицияларынан кетели дагы ошо иш жүзүндө 91 жыл келишим боюнча эки тарап тең макул болушуп ратификациядан өткөн документ, президенттер кол койгон документ, ушул боюнча иштейли деп сунуш бергенбиз. Бирок жок алып элекпиз. Курбанбай мырза, сиз өзүңүз абдан жакшы билесиз, анткени бул тармакта кыйла жылдан бери иштеп келе жатпайсызбы? Мына чек араны тактап, аны ишке ашыруу абдан жакшы иш, бирок ошол чек арага чектеш аймактарды, ошол такталган мүмкүн алмашылган аймактардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө эми өзгөчө басым жасалышы керек да. Ана социалдык объектилердин курулушу, ошол эле жол, суу маселеси, жайыт маселеси, мунун баардыгы эгер биз убагында чечип бербесек, ал дагы өзүнчө чоң көйгөй жаратып, бир социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн да. Ушул жагынан алганда эми өзүнчө мамлекеттин программасы иштелип чыктыбы? Буга чейин деле ушундай программа бар эле, бирок каржылоо булагы жок болуп, анын баары декларативдүү мүнөзгө ээ болуп калды эле да. Туура, бул маселе боюнча мамлекеттик атайын программа иштелип чыккан. Биз иштеп чыкканбыз, ушу секретариат иштеп чыгып бул программа иштеп атат бүгүнкү күндө. Ал жерде бир 50-ге жакын айыл камтыган. Негизинен бул 46 айыл жана жерлер, участоктор бул Баткен областында болчу. Ошол боюнча жылына 100 миллион сом бөлүнөт да. Эми 100 миллион сом аз, бирок ошого карабастан бул программадан башка да каражаттар бөлүнүп атат. Мына бүргөндүн массивин өздөштүрүү боюнча кандай жумуштар аткарылды. Ал жердеги негизги маселе чек ара маселе чечилдек болсо, мына бүгүнкү күндө чечилип, кол коюлуп, мына ратификация болуп, бүргөндүн массивин азыр толук биз өздөштүрүп атабыз. Мына бүгүнкү күнү 3,5 мың гектардан ашык жер өздөштүрүлгөн, суу чыккан ал жерге. Мындан ары дагы ал жерге суу калган жерлерин дагы. Мисалы Өзбекстандан бизге кошулуп, биз алмашып алып атпайбызбы? Ал аймактардын тагдыры кандай болот да? Түшүндүм. Мына ошол өкмөттүн токтому чыккан да, чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча. Ошо программа атайын кабыл алды деп атпайбы? Ошол жерге баары бир айылдар боюнча эмне жумуш жасалыш керек жазылган баардыгы. Бирок жогоруда айтылгандай, бизде финансылык каражаттын бюджеттин тартыштыгынан азыраак акча каражат бөлүнөт. Эми мына эмки жылда дагы ушу каражатты көбүрөөк бөлгөнгө, бюджетке киргизүүгө аракет кылып атабыз. Сиз айткандай, ошо биз жаңы биздин аймакта кошулган айылдар дагы ошол программага, ошол айылдарды эми ушул программага кошумча кылып кийребиз да биз. Демек анда дагы кошумча каржылоо булагы каралышы мүмкүн экен да, Дагы бир угарман мындай суроону берип атат да, эми маселенин чечилгени жакшы дейт. Бирок мындан кийинки кадамда дейт, Өзбекстандын позициясын эске алып эле алардын айтканын угуп койбосоңор экен, өзгөчө жанагы анклавдар маселесинде деген сунушту берип атат да. Менимче бул дагы сиздер тараптан эске алынат болуш керек. Дагы бир угарман кызык суроону койду. Бат эле дейт, Өзбекстан бийлигинин ошо чек араларды тактоого жумшак, жылуу мамиле кылып кетишинин түпкү себеби барбы? Анткени айрым оппозиция өкүлдөрү Кыргызстан көп жер участоктарын Өзбекстанга өткөрүп жиберди дегенди айтышууда дейт. Менимче мындай жаңылыкты сиз өзүңүз деле угуп атасыз. Бул эми биз дайыма айтабыз, ошо биздин маселени ошо саясатка аралаштырбаса саясатчылар. Себеби бул жерде биз саясатчынын кызыкчылыгы же бир партиянын кызыкчылыгы бизге кызыктырбайт. Бизде негизги мына ушу комиссиянын составында патриот жигиттер иштейт. Ар бири өзүн патриотмун деп, кыргыз жаранымын деп. Биз эч качан Кыргызстандын кызыкчылыгын, кыргыз элинин кызыкчылыгын сактайбыз, сактоого жол койбойбуз. Ошонун мына бир эле далил 17 жылдан бери биз өз позициябызды бербей келгенбиз. Биз мына аягында азыр далилдедик, ошо биздин позиция туура экенинчи. Өзбекстан тарап деле муну көзү жетти. Кыргызстан тарап биз айтып атпайбызбы, бизге Өзбекстандын бир сотук жери кереги жок.
бирок Кыргызстандын бир соттук жерин да бербейбиз. Жалаң гана ошол мен жогоруда айткандай алмашуу жолу менен гана кетебиз. Бул жерде баланс чыгарабыз биз. Канча гектар кетти, кандай жерлер кетти. Ал кандай жерлерде? Суу кубат жерлери, кайракы жерлери, бактарактарбы, же жайлообу, бүт баарын биз баланс чыгарабыз. Эч кандай бул жерде кызыкчылыкты биз толук сактайбыз. Бир эле киши чечпейт да бул жерде. Мен дайыма айтам, 30дан ашык киши мүчө комиссиябызгачы. Ар бири кыргызмын, мен кыргыздын патриотумун деген. Эске алынып ошол негизинде. Бул жерде саясатка аралашып аткан саясатчылардын өз абирине коебуз биз. Бул жерде негизи иштеген мына ошо эксперттер деп коебуз, жумуш топтордун мүчөлөрү. Мен жогоруда айтпадымбы, кыш, жаз, күз, жамгыр, кар дебестен ушу талаалап жүрөбүз биз. Ана мына ал келип эле бул жерде отуруп иштегенибизди эле көрүп атат дейли. Биз жүргөн жерлерди көргөн жок да. Биз суу өтүп, ооруп калып мына биз Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө саат өзү график боюнча 6да жумуш бүтүш керек. Мындай убак менин эсимде жок. Түнкү саат 2-3 чейин барып отуруп тамак ичебиз да. Обедте жарым саат, 1 саат тамак ичебиз да, түнкү саат 2-3тен тамак беришет. Мына ошондой иштеп жүрүп, мына акыркы эле мына 10 күн ичинде бизге тапшырма өтө катуу койгон. Бирок ошол жумуштун жемишин эми көрүп атабыз да. Эми бул айтканга оңой. Мына 1170 километр такталды деп койсок, анын ачыгында кандай жумуштар жатат, кандай кыйын сүйлөшүүлөр болду. Оор сүйлөшүүлөр болду. Кээде отуруп бир маселе боюнча туруп кеткен учурларыбыз болду. Протоколго кол койбой кетип калган учурларыбыз болду. Эми бул сүйлөшүү экен да, себеби эки мамлекеттин ортосунда кызыкчылык жатат. Ошондуктан биз мына калган участтар боюнча дагы биз толук Кыргызстан мамлекетинин кызыкчылыгын сактайбыз бул жерде. Бул жерде мына ошол комиссияга кирген курамдын мүчөлөрү, жалпы мына мамлекет башчысы өзү дагы ушуга батыл киришкени, бул демек жоопкерчиликти ар бири өзү жон териси менен сезип аткандыгы да. Бул элдин алдында, ошол эле мамлекеттин алдындагы чоң жоопкерчилик. Эми бул жерде жоопкерчилик өтө чоң, өтө чоң. Баягы элдин оозунда элек жок дегенде ар кандай сөздөр болушу керек. Бирок биз өзүбүз ушу Кудайдын алдында, өзүбүздүн абийибиздин алдында, элдин алдында тазабыз. Биз түз иштедик деп эсептейм да, себеби бул жерде мен айтып атпаймынбы, Кыргызстандын 1 гектар жери да берилген жок эч кимге. Анан экинчи маселе президенттин, премьер-министрлердин саясий колдоо көрсөткөн жагы бул өтө чоң маселе. Себеби саясий колдоо кандай? Биз ошо аткарылган жумушту биз түшүндүрүп айтып бергенден кийин ошо келишимге кол койду. Премьер-министр протоколго кол койду. Бул деген саясий кадам да, бул. Саясий. Бул дагы чоң жумуш да. Биз ошону айтып атабыз. Бирок кээ бир саятчылар ушуну башкача нукка буруп атат, жеке кызык. Бул жерде эч кандай жеке кызык жок. Бул жерде мамлекеттин гана кызыкчылыгы болуш керек. Чоң рахмат. Мына эми мамлекет башчынын эртеңки ушул 5-6 октябрда Өзбекстан Республикасына жасай турган визитинде дагы бул жагымдуу жаңылыкка кол коюлуп, мындан аркы ушул жасалган кадамдар бекемделет деген ишеничте турабыз. Ишиңизге ийгилик каалайлы сизге. Чоң рахмат. Рахмат. Бүгүн кыргыз-өзбек чек арасын такталышын кеп кылдык. Суроолорго Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин 1-орун-басары рангындагы Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелерин атайын өкүлү Курбанбай Искандаров жооп берди. Көңүл бөлгөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Марал өз уктурууларын Түз Ободо улантат. Толкунда Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.